Жалпы мен 5 миллион 142 мың сомдук жумуш аткарып койдум. 3 миллион 344 мың 300 сом алдым. Мына. Кабыл алганда прораб, мастер, начальник участка, технадзор, анан авторский технадзор деген бар, ультразвук. Бардыгына 5 деген баа менен өткөзүп бергем өзүмдүн жумушумду. Алар мынакей 4 миллион 600 мың деп жазып атпайбы бул жергечи. Мына. Мен муну эсептеп чыктым, мен дагычы булардын жазылган ушул жазуу боюнчачы калькуляторго салып. Канча экен булардыкы? Так суммасы? Булар 4 миллион 662 мың деп жазыптыр, бирок ага булардын баардыгын кошуп чыксам 789 мың жетпей калды. Айттым, биз кандай келишим түзүп иштейбизби десек, бул башында мага мен азыр ипим бүтпөй атат. Ипим бүткөндөн кийин анан келишим түзөбүз деген да. Кандай кылып которуп атса да сага акчаны далилде берип Жок, атпайбы? кана. Берип атпайбы? Кана далили. Бердим го, роутта эмне показания бердиңер? Жок, биз алган акчабызды айттык, ооба. Ошону. Биз алган акчаны кимге ким канча акча алдык, кимге бердик, аны көрсөтүп бердик. Сиздер кандай мамлекеттин акчасын бир ипиден бир ипиге кантип эле секиртип атасыздар? 4-5 блоктун акчасын менин ипиме которган кайда? Менин негизинде ошону вопросту роуттан аласың аны. Ошону чакырат көйлөрдү дагы. Ошол. Пакетаны берет сага.